ата-энесине кичинекей бир мындай бир жылуулук мамиле кыла албаган эркек менен катын анда жашооң өзү жөн эле жап жүрөсүң. Мейли зулум болсун, мейли алкаш болсун, мен дайыма айтам ушуну. Мейли көчөдө калган бомж болсун атаң, энең стерва болсун, сага өмүр бою жакшылык кылбаган болсун. Бирок ал ошо сен өлүп калбасын деп көчөгө барып иштеп, анан таап, жиндик үйөсүнө чыдап, ошого субханалла жанагындай нерв болуп жүрүп стерва болуп калды алчы. Сен түнү бою ыйладың. Ушунча көп бир эле түнгө ажылыкка көтөрүп барсаң дагы кутула албайсың деп пайгамбар айтып атпайбы? Бир түнүнө туруп койгонуна кутула албайсың. Анан субханалла кээ бирлер аябай эле нежный болуп алгансыңар. Көчөгө чыгарып коюпту бирөө. Мен аябай стресстемин дейт. Эмне десе, мен ата-энем дейт, мага 16 Pro Max алып бербесем, 16 mini алып берип койгон дейт. Азыркылардын стресси ушул.